London сүйлөйт, BBC дүйнөлүк кызматы. Сиз угуп жаткан BBC кыргыз кызматы, студияда Абдыбек Казиев. Саламатсыздарбы? Узап бара жаткан аптанын эң урунттуу окуяларын талдайбыз. Бүгүнкү уктуруубузда климат темасы, Канададагы адам өмүрүн алган аптап. Кытай компартиянын 100 жылдыгы белгиленип жатат. Афганистандагы соңку абал талкуунун чордонунда. Эксперттер эмне дейт? Бирок көрүнүш мындан ары деле кайталанышы мүмкүн. Анткени талиптер улам көп аймактарды, анын ичинде Афган өкмөтү көзөмөлдөгөн туруктуу аймактарды басып алып жатат. Кыргызстанда вирус коркунучу кайрадан күч алды. Мына Кытайдан бекер берилген нерсени алып келе албай отурасыңар. Бул жоопкерчилик бир министрде эмес, бул кабинет министрликте болуп атат. Бир самолетко каражат бөлө албай калдыкпы биз. Ошондой эле бүйүр кызыткан Европа чемпионатындагы талкуулайбыз. Жана гол соккондо райондун баары жаңырып. BBC'ни угуңуз. Талдоо программабызды экология, климат темасынан баштайбыз. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндөгү Канададагы аптап далай кишини бушайман кылууда. Дээрлик 50 градуска чамалап барган ысык саламаттыгында көйгөйү бар миңдеген адамдар үчүн чоң тобокел экендигин адистер эскертүүдө. Канадада кеминде 69 киши ысыктын кесепетинен көз жумду. Экологдор болсо жан жаныбарларга дагы кыйын болду деп жатат. Канадада жана Америка Кошмо Штаттарында аптап адаттан тыш ысык болууда. Канаданын полициясы маалымдагандай, Ванкувердин Барбани жана Сарей аймактарында 69 кишинин кайтыш болушуна адаттан тышкары ысык аба ырайы түрткү болгон. Каза тапкандардын көбү ден соолугу алсыраган карыялар эле. Соңку 3 күн ичинде абанын температурасы рекордтук деңгээлге чыгууда. Канадада абанын температурасы Цельсий боюнча 49,5 градуска жетти. Американын Орегон штатындагы Портланд шаарында, Вашингтондун Сиэтл аймагында 1940-жылдары каттоо башталгандан берки эң жогорку температура катталган. Абанын мынчалык ысышына атмосфералык басымдын айынан камалып калган ысык абанын катмары себеп болду деп болжонууда. Канаданын полициясы калкты карыя коңшулардан, туугандардан кабар алып турууга үндөдү. Ысык саламаттыгы начар адамдар үчүн кооптуу, андыктан бири-бириңерди карап тургула, деди полиция. Литтон айылынын тургуну Меган Фендрич сыртка чыгуу дээрлик мүмкүн эмес деп эсептейт. Чыдаш кыйын, кызымды салкыныраак жерде болсун деп туугандарыбызга жеткирдим. 30 градус кургак ысыкка чыдачубуз, бирок 47 градус деген башка да, дейт ал. Канада айлана чөйрөсү аттуу уюм британдык Колумбия жана Альберта провинциялары үчүн эскертүү таратты. Американын Портланд жана Сиэтл шаарларында абанын температурасы 1940-жылдары каттоо башталгандан берки эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Портландда Цельсий боюнча 46,1 градус, Сиэтлда 42,2 градус болду. Ысыктан электр зымдарынын пластик бөлүктөрү ээрип, айрым кызматтар жабылды. Калк аба муздаткычтарды жапырт колдонуп жаткандыктан аймактарда кезек-кезеги менен электрди өчүрүп жатышат. Ысыктан улам көчөлөр бош. Amazon компаниясы тургундар салкында эс алып алсын деп Сиэтлдеги мекемелерин ачып берди. Ысыктан улам айрым ковидтен эмдөө борборлору жабылууда. Рахмат элен, аптап демекчи 8 июлга чейин Кыргызстандын бир топ аймактарында аномалдуу ысык болоорун Гидромет борбору эскертти. Адистер ачык күнгө ашыкча чыкпоону сунуштап жатат. Эми Кытайга келсек, Кытайдын башкаруучу коммунисттик партиясы 100 жылдык мааракесин белгилеп жаткан убакта дүйнөдөгү экинчи ири экономиканын өзөгүндө турган авторитардык жолой менен кантип күрөшүү жөнүндө талкуулар жанданды. BBC'нин атайын баяндамасы. Кытайдын миссиясы ар бир кишини коммунисттик партия тууралуу окутуу. Атайын лекциялар, көргөзмө, окуу топтору уюштурулган. Ал тургай кызыл туризми дагы бар. Эмне себептен? Анткени партия 100 жылга толду. Партиянын жетекчилиги астында Кытай дүйнөдөгү экинчи ири экономикага айланды. Бирок кантип ушуга жетишти? Эми партия кандай өнүгөт? Учурунда катарында 100 гана киши болсо, азыр 92 миллион мүчөсү бар. Орусиялык коммунисттер партияны колдоп, ага акча менен жардам берген. Кытай айыл чарбасына таянчу.
Коммунисттик партиянын лидерлеринин бири Мао Цзэдун партияны элиттиктердин эсебинен толуктоого басым кылды. Стратегиясы шаарларды айылдыктар менен курчоо эле. Ал ишке ашып, партия ири саясий күчкө айланды. Көп өтпөй улучул Гоминдан партиясы кыйраган. Кытай коммунисттик партиясы 1949 жылы бийликке келди. Партия идеологияны көзөмөлдөөгө чоң маани берген. Учурда бул интернетти көзөмөлдөө аркылуу ишке ашырылууда. Колдонуучуга жетчү маалымат жана тарых ылгоодон өтөт. Си Цзиньпин менен учурдагы бийликтин тарыхты кайра жазып жатышынын артында партия 1921 жылы түзүлгөндөн тартып туура иштерди жасап келгенин көрсөтүү максаты турат, дейт профессор Жан-Пьер Кабестан. Бул иш Мао Цзэдундун учурунда башталган. Мао элдин өзүнө, Маркска жана Ленинге гана ишенишин каалаган. Ал ошондой эле Кытай орустарга караганда экономиканы өстүрчү мыкты жол табат дегиси келген. Ошентип ал 1958 жылы чоң секирик деп аталган өнөктүктү баштады. Ал көмүр жана болот өндүрүүдө Кытай 5 жыл ичинде Британиядан ашат деп айткан. Шаар аймактарында өндүрүштүк мештер орнотулду. Бирок илимге негизделбеген өнүгүү кийинки 3 жылда чоң ачарчылыкка алып келген. Бирок бул Маону токтоткон эмес. 1966 жылы ал дагы бир өнөктүктү баштады. Ал партиядагы атаандаштар менен илимдүүлөргө каршы багытталган эле. Партия шаардык жаштарды кабыл алып, оппоненттерге чабуул койчу кызыл гвардиялар түзүлгөн. Көп киши кыйноого алынып өлтүрүлгөн. Маонун ордуна Дэн Сяопин келгенде Кытай экономикалык реформалар жолуна түштү. Ал 1978 жылы Кытайдын ачылышын баштаган. Бул чет элдик компанияларды Кытайга азгырган эркен рынок саясаты эле. Дэн Сяопиндин учурунда Кытайдын экономикасы өстү, бирок анын саясий реформалары каршылыктарга туш болгон. 1989 жылы студенттер эркиндикти, демократияны талап кылып, Тяньаньмэн аянтына чыгышкан. Бирок партия бул демонстрацияны күч менен баскан эле. 2012 жылы партияны жетектөөгө Си Цзиньпин келип, коомдогу көзөмөлдү күчөттү. Өлкөдө жалпыга көз салуу системасы курулду. Технология аркылуу интернет маалыматтары тескелүүдө. Бирок партия сырттан кысымга алына баштады. Кытай коммунисттик партиясынын глобалдык жаңы көйгөйлөргө карата саясаты партиянын эмики кылымдагы багытын аныктайт. Кытай андагы компартия тууралуу уктуңуздар. Ободо 25 жыл. Эл үнү, бейтараптуулук, калыстык, Başımdı büyük kötön kaza oluyor. Tike kararın. залкарлардын элдин эсинде калган сөздөрү. Ушул BBC'ге атайын ат чарчатып жол жүрүп келгеним бекер эмес. Тарыхта калган, тарыхты өзгөрткөн окуялар. BBC кыргыз кызматына 25 жыл. Регионго келсек, Афганистан. Апта бою ал өлкөдөгү кырдаал, Талибан террористтик кыймылынын чабуулдары, коңшу өлкөгө өтө качкан ууган жоокерлери тууралуу талкуулар токтобой келди. BBC кыргыз кызматы мунун Борбор Азия өлкөлөрүнө жана саналуу күн мурун болуп өткөн кыргыз-тажик сүйлөшүүлөрүнө кандай таасир бериши мүмкүн деген суроо менен Вашингтондогу Улуттук коргонуу университетинин профессору Эрика Маратка кайрылды. Эрика Марат, саламатсызбы? Соңку апталарда талиптер Афганистан боюнча өзгөчө өлкө түндүгүндө ондогон аймактарды өз көзөмөлүнө алды. Ал тургай өткөн аптада Афган өкмөтүнүн аскерлери Тажикстанга чейин кире качкан учурлар болду. Афганистандагы соңку кырдаал Борбор Азия үчүн эмнени билдирет? Спасибо большое. На самом деле это не первый раз, когда... Афган аскерлери Борбор Азия өлкөлөрүнүн чек арасынан биринчи жолу өтүп жаткан жок. Буга көп көңүл бурулбай келген. Бирок көрүнүш мындан ары деле кайталанышы мүмкүн. Анткени талиптер улам көп аймактарды, анын ичинде Афган өкмөтү көзөмөлдөгөн туруктуу аймактарды басып алып жатат. Афганистанга көз салгандар ал жакта болуп жаткан окуяларга таң калышкан жок. Мындай болушу мүмкүн экенин айтып келишкен. Борбор Азияга эч кандай аскердик коркунуч жок деп ойлойм. Бирок наркотрафиктин күчөшү, анын айынан коопсуздук кызматы, аскер кызматкерлери арасында коррупциянын күчөшү жана албетте уюшкан кылмыштуулуктун күчөшү мүмкүн.
мына ушунун өзү эле жалпысынан Афганистандагы курчуп жаткан абал Борбор Азия өлкөлөрүн чыйралтып кандайдыр бирдиктүү позицияда турушуна түрткү болушу керекпи, же алар мурдагыдай эле жалпысы менен Орусиядан демилге күтөбү? Конечно, необходимо центральноазиатским странам сотрудничать. Албетте, жалпы коркунучка каршы туруу үчүн Борбор Азия мамлекеттери кызматташуусу керек. Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстандын Афганистан менен чектеш аймактарында биргелешип иштешүү. Ошондой эле жалгыз Орусия эмес, Европа биримдиги, АКШ, Түштүк Азия жалпы эле эл аралык коомчулук менен иш алып баруусу керек. Ошону менен катар аймактагы мамлекеттер укук коргоо органдарынын, аскер тармагынын ишиндеги ачыктыкты камсыздоого, коррупцияны жоюуга умтулса, алардын үстүнөн болгон атуулдук коомдук көзөмөлү күчтүү болсо, демократия күч алса өздөрүнө жакшы болмок. Анткени саясий плюрализм бар мамлекеттин сырткы коркунучка каршы турууга жол табуу мүмкүнчүлүгү дагы кеңири болот. Талиптердин бул жылыштары Америка баш болгон НАТО аскерлери өлкөдөн чыгып жаткан маалда жасалууда. Бирок Американын Афганистандан чыгышы анын жалпы Борбор Азиядагы кызыкчылыгынан баш тартуусу эмес да, туурабы? Да, Госдепартамент. Ооба, АКШ мамлекеттик департаменти жана коргонуу тармагы Афганистандан кетип жатып, аны толук калтырып койбойбуз деп белгилешкен. Алар талиптер менен күрөшүп жаткан Афган өкмөтүн колдоону улантат. Бирок бул кандай колдоо болорун азырынча айтуу кыйын. Кырдаал улам алмашып жатат. Талиптер улам Кабулга жакындап жатат. Пасть достаточно скоро. Ошентип талиптер Тажик чек арасына абдан жакын келди. Афганистандагы абал Кыргызстан менен Тажикстандын азыркы мамилесине кандайдыр таасир этиши мүмкүнбү? Но опять-таки это будет зависеть от конкретных лидеров. Бул Кыргызстандын жана Тажикстандын лидерлерине жараша. Алар азыркы кырдаалды кандай анализдеп, кандай таянак жасарына жараша болот. Мамлекет аралык деңгээлде таасир болбосо керек. Бирок чек ара аймактарында наркотрафиктин күчөшүнөн улам аскерлер эмес, уюшкан куралчан топтор ортосунда кагылышуулар болуп, туруксуздукка алып келиши ыктымал. Именно вот такие тенденции, они могут вызывать больше дестабилизации. Башкы кабарчы Акчолпон Койчиеванын суроолоруна Вашингтондогу Улуттук коргонуу университетинин профессору Эрика Марат жооп берди. BBC Кыргыз кызматынын YouTube каналына кош келиңиз. Каналыбыздан күн сайын теле жаңылыктарыбызды, интернетте топ жарган видеолорду, документалдык сапар программабызды жана эксклюзивдүү маектерди көрө аласыз. Дүйнө BBC-нин дүрбүсүндө. Алдыда жүрүңүз, каналыбызга жазылыңыз. Кыргызстанда кайрадан вирус коркунучу катуу тууруп турат. Соңку күндөрү вирустун жайылышы өтө күчөп. Кээде вируска чалдыккандардын саны сутка ичинде эле 2000ге чамалап, андан көз жумгандардын дагы саны өстү. Вируска кабылгандардын эң эле көбү Бишкекте. Вакцина маселеси болсо дагы деле толук чечилбей, кабыргасынан турат. Вирустун бул жолку таралуусу вакцина жок деп карайлап жаткан учурга туш келди. Азырынча Орусияда өндүрүлгөн Спутник V вакцинасы ченелүү эле санда бар экендиги маалым. Кытайда өндүрүлгөн Sinopharm вакцинасы качан келет деген суроого түрдүү жооптор айтылып жатат. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Улукбек Бектурганов ушул айдын 15-ине чейин келет дегенин маалымат каражаттары жазган эле. Бирок бул боюнча улам бир пикир айтылып, так маалымат болбогондуктан бул маселе парламент трибунасында дагы сөз болду. Депутат Кытай мамлекети даярдап койдук, бекер беребиз деген вакцина эмне себептен кечигип жатат деп кызыкты. Мына Кытайдан бекер берилген нерсени алып келе албай отурасыңар. Бул жоопкерчилик бир министрде эмес, бул кабинет министрликте болуп атат. Бир самолетко каражат бөлө албай калдыкпы биз? Эмне үчүн мындай кайдыгер мамиле болуп жатат вакцинацияга? Ошол жанакы эле мисалы үчүн Кытайдан келе турган Sinopharm вакцинасы боюнча ага ким жооптуу? Бир адам коюлган да ошол киши жооптуу деп. Эмне үчүн убагында самолетту жибере алган жокпуз бекер берип аткан нерсеге? Кытайдан вакцинаны алып келген үчүн бир айдагы срок кетет экен. Себеби дегенде 5-июлда 150 000 дозаны топтоп, 5-июлда. Жок, булар айтып атпайбы? Официальный сайтынан айтып атат китайское посольство. Аларда билесиздер, бардык нерсе строгий, алар калп айтпайт. 20-числого даяр болуп турган дейт. Алар келип алып кетпей атат деп жатат биз тарапты. Мен ошону сурап жатам. Эмне үчүн ошол убакта барып алып келген жоксуз деп жатам. 5-июль али келе элек, сиз 5-июльдү будущее времяны сүйлөп жатасыз. Вирустарды изилдөө көзөмөлдөө борборунун жетекчиси Зуридин Нурматов азыркы жагдайдан чыгуунун бирден бир жолу бул эмдөөдөн өтүү деп жатат. Ал вакцина алып келүүгө колдон келген аракеттин баары жумшалып жатат дейт.
Ал ошондой эле былтыр кара июлда даярдык өтө начар болгонун дагы кошумчалады. Республикалык эмдөө борборунун дарыгери Азим Кыргызбаев эмдөөдөн өткөндөр тууралуу статистиканы айтып берди. Ал Кытай берем деген вакцина ушул аптанын соңуна чейин эле келе турганы болду деди. Орусияныкы бар бизде өлкө боюнча биринчи доза 20.584, экинчи дозасы да 20.584 калды. Жакын арада Sinopharm вакцинасы келет. Ушул жумада уже сүйлөшүүлөр уже аягына чыкты. Ушул жума Sinopharm вакцинасы келет. Келип калат уже сүйлөшүүлөр өттү, уже даярдык көрүп атабыз ошол вакцинаны тосуп алганга. COVAX механизми боюнча AstraZeneca бул июлдун ортолорунда деп атабыз. Бүгүнкү күндө республика боюнча 112.289 адам эмдөөдөн өтүп атат. Анын ичинен экинчи доза менен 78.000 адам экинчи дозасын алып атат. Азыркы саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жакында эле өзү дагы вирус жуктуруп алганы белгилүү. Ал мындан жарым жыл мурун эле BBC-ге курган маегинде вакцина боюнча чоң иштер жасалып жатканын, керек болсо вакцинаны Кыргызстанда өндүрүүгө аракет кылып жатабыз деп ишендирген эле. Андан көп өтпөй ал сөз унутулуп эле УУ коргошундун талкуусу башталган. Вирус жайыла баштагандан тарта андан 2009 кыргызстандык көз жумганы катталган. Бирок өлүм житимдин чыныгы саны мындан кыйла көп экендигин айткан адистер сак болууга чакырып жатат. Алар көпчүлүк бир учурда ооруп кала турган болсо, медицина такыр эле көтөрө албай калат деп эскертүүдө. Абдыбек Казиев, BBC, Бишкек. Пандемия темасын дагы тереңирээк талкуулайбыз. BBC вирустарды изилдөө борборунун жетекчиси Зуридин Нурматовду кепке тартты. Дагы канча адам оорушу мүмкүн? Ошону биз кантип аныктайбыз? Апрелде караганыбызда 71,2% элдерде антителасы бар ушул SARS-CoV-2 деген вируска каршычы. Санап көргүлө дагы канча 28%дан көбүрөөк калкта антителасы жок экен. Мындайча айтканда алар эч убакта ушул вирус менен жолугуп көрө элек. Биз аныктагандарда бардыгы да кимде антителасы бар болсо ошонун 50,13% апрелдеги маалыматыбыз боюнча эч кандай симптомдору болгон эмес. Эсептеп көргүлө 28% канча санын түзөт. Бул деген болжол менен алып караганда 1,800,000 адам али ошол вирус менен жолуга элек. Эгерде ошол вирус менен жолукса, ошонун 50%-ында симптомдору болбойт. Иммундук системасы күчтүү болсо, аларда эч кандай оорудун белгиси болбой эле антитела иштелип чыгып калат экен. Ошондо деле 900,000 адам болуп атат. 900,000 адам дегенибиз азыркы күндөгү биздеги бана 120-25,000 адам болуп калбадыбы? Ошонго караганда 7-8 эсе көп да. Ушуну жакшы түшүнбөй жатышат да. 70%дан ашыгы биз ооруп калган турбайбы? Аз эле калтыр да. Эми маскабызды деле тагынбай койсок боло берет окшойт дегенде. Чындыгында алып карасаңар, бул жөнөкөй эле математикалык эсептөө да. Экинчи маселе, ушул эле коронавирусту 293 миллион жыл мурда пайда болгондо азыр илимпоздор ошо генетикалык структура менен аныктаса болот. Ошондон бери таркалып келе жатат да. Адамзат бул вирустун жолу дагы кандайдыр бир кичке эле бир эпизод эле болуп калат да. Адамзаттын организмине кирди, ага киргенден кийин бул кандайдыр бир жашоо үчүн күрөшүү болот. Күрөшкөндө биринчи кезекте адамды өлтүрбөшкө аракет кылат, экинчиси оорутпашка аракет кылат. Мындайча айтканда, жеңилирээк адам оорушу ошол вирустар үчүн жашоо үчүн күрөшүүдөгү болгондогу эң негизги максаттардын бири болуп калат да. Мындай жөнөкөй тил менен айтып атам да. Үчүнчүсү бул тезирээк таркалуу касиетке ээ болуш керек. Ошо үчөөнү тең булар аткарды. Мына өткөн жылдагы апрель-майдагылар дүйнө жүзү боюнча бардыгын алып караганыбызда 7%дан ашыгыраак каза болуп аткан ооругандардын ичинен. Азыр болсо дүйнө жүзү боюнча 2,2, Кыргызстандык болсо 1,7. Июнь айындагы болсо 1,1 Кыргызстанда. Бул адамдардын өлүмгө дуушар кылууну азайтты. Экинчиси, жалпы ооругандардын арасынан да өтө каттуу ооруп атат дегенибиз менен, бирок жалпы ооругандардын арасында өткөн жылкыга караганда азыр жеңил ооругандар көпчүлүк болуп атат да. Илимий көрсөтүлдү. Сөзсүз түрдө тезирээк таркалып алууга аракет кылып атат. Көпчүлүк эле жаңылык деп айтып атпайбы? Онда штамм пайда болуп анан бул тест таркалат экен деп, бул бардыгы жаңылык эмес. Эгер жаңылык болот эле, ол вирус өзгөрбөй коюп десе, бул дүйнөлүк масштабта өтө чоң жаңылык болот эле. Кандай бул өзгөрбөй калат дегендечи. Өзгөрүүсү, штаммдардын жаңы пайда болуусу бул табигый көрүнүш. Ошо вирус адамдын организминде жашап калайын деп жаңы чөйрөдө ыңгайлашып жаткан кези. Коркунучтуулардын айтып аткандары боюнча 50
70%га мурдакыга караганда таркалууга жөндөмдүү деп атат. Кандай түшүндүрсөк болот? Ошол эле вирустар организмге киргенде баштапкыга караганда азыр жакшыраак ыңгайлашылып алды. Ошол клеткалардын ичине киргенде көбүрөөк вирустар иштелип чыгып атат. Көбүрөөк клеткаларды паражит этилип, демек көбүрөөк вирус чыккандан кийин көбүрөөк адамга жугушу мүмкүн. Негизинде ушул факторлор аныктап атат да, баягы күчөйүшүнүчү мүмкүн. Андан кийинкиси миграция. Бишкек, Чүй областтарында көбүрөөк катталып атты эле, азыр Ошто, андан кийин башка жактарда да катталып атат. Миграция бүгүн бул дагы дүйнөлүк ушундай процессте, эгерде бир 2 кылым мурда болгонубузда коронавирустун мындай таркалышы мүмкүн эмес эле. Бир континенттен бир континентке учуп атпайбы? Миллиондогон адамдар бир шаарларга келип кетип атат. Ошонун баардыгы вирустун тезирээк таркалуусуна ыңгайлуу шарт түзүп атат. Эмне болот эми? Эми антителасы болмоюнча бардыгы ооруй берет. Оорубай калуунун жолу бир гана, башка эч кандай нерсе жок. Бул ошого каршы эмдөөнү алуу. Вакцинация менен кутулушубуз керек. Андан башка жолу жок. Калган методикаларыбыз жанагы вирустарды таркатуу, булардын бардыгы вакытынча гана болот. Баары бирок ал адам кабыл алуучу организм болуп калып турат. Бир нерсесиге көңүл буруп койгула. Американыкыда кандай көтөрүлүп атты эле? Вакцинация 300 миллиондон ашык жасады, ылдыйга кетти. Индия кандай көтөрүлүп атты эле? Вакцинация жасады, кескин түрдө ылдыйга карап кетти. Вирустун таралышы боюнча дүйнөлүк окумуштуулардын, дүйнөлүк вирусологдордун изилдөөсүнө таянып айтып жатасыз да буларды. Ооба. Сиз айттыңыз эле буга чейин 70% антитела бар экен, июль окуясындагыдай кайталанбайт деп. Дагы деле ошондой пикирдесизби? Конечно, өткөндөгүдөй кайталанбайт. Себеби өткөн жылкы июлда 70% адамдарда антителасы жок болчу да. Азыр 70% адамдарда антителасы бар. Биз кечеги исследование кылганыбызда ошо антителасы бар болгон адамдардын арасынан канча пайызыңар медициналык мекемелерге кайрылды дегенибизде 24% деп айтты. Демек, ошол ооруду жугузуп алгандан кийинкилердики жеңилирээк болсо, ошолорго карап туруп 5-өөнөн 1-өсү гана кайрылат экен. Индия штаммы жайылып жатат, кескин чарага барып керек болсо чектөөлөрдү киргизип жабыш керек деген да пикирлер айтылып атпайбы? Сөзсүз түрдө чараларды көрсөтүшүбүз керек, себеби таркалышыны ылдамдыгын азайтыш керек. Экинчиси, ооруканаларды даярдашыбыз керек. Андан башка, мисалы үчүн ооруну киргизбей коебуз, ооруну таркатпай коебуз дегендер алар жөн эле лозунг. Адамдардын өзүнө көз каранды болот. Эгерде ооругуң келсе, чыга бер, ооругуң келбесе, чыкпа, барба, вирусту өлтүрө турган дарыбыз жок. Бардык протоколдогу стратегиясы ошол адамдын өзүнө иммундук системасын көтөрүүгө, өзүнө оору менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ошого гана багытталган. Вакцина мурун ишенбей айткандар эми алал деп чуркап барып атат, бирок жок. Бүт дүйнө жүзү боюнча ошондой болуп атат. Вакцинаны иштеп чыгарууга жок эле дегенде 3-4 жыл кетиш керек эле. Азыр тез иштеп чыкты, бирок муну даярдап, массалык түрдө чыгарып жүрүүгө даяр болбой калды. Көрүп атпайсыңар, 1,5%, 2%ке жетпеген элди гана охватывать этип атабыз да. Бул эпидемиологиялык процесске мындай влиять эте албайт. Мисалы үчүн Америкада 300 миллиондон ашык жасады, влиять этти. Мурдагыдай биз деле каттуу агитация кылганга деле мындай эме болбой калдык. Ооруйм десең албай эле кое бер. Анда өзүңдүн чечимиң деп эле биз деле ушинтип эле сүйлөп калдык азырчы. Түшүнүктүү. Оорубайм десең ал анда депчи. BBC-нин суроолоруна вирустарды изилдөө борборунун жетекчиси Зуридин Нурматов жооп берди. BBC дүйнөлүк кызматы менен интернет аркылуу байланышыңыздар. Биздин электрондук дарегибиз www.bbc-kyrgyz.com. Жаңылыктарды BBC-нин интернет баракчасынан окуп, өз оюңузду бизге интернет аркылуу билдириңиз. BBC менен болуңуздар. Эми футбол. Футбол боюнча Европа чемпионаты абдан кызуу өтүп жатат. Өзгөчө Украинанын курама командасы Швецияны жеңип алганы футбол күйөрмандар арасында апта бою негизги темага айланды. Оюнун эсеби 2-1 менен аяктаган. Украин курама командасынын жеңишин украиналыктар кандай кабыл алды деген суроо менен көп жылдардан бери Киевде жашап жаткан кыргыз ишкери Таалай Сарыга кайрылдык. Албетте абдан чоң сүйүнүч Украина эли үчүн. Акыркы Австрия матчынан кийин чындыгын айтканда көбү бир аз мындай санааркап күтүп
турганда бул матчты мен деле ошондой жакшы ойнашабы ойнабайбы, бирок жүрөктүн тереңдигинде жеңет деп эле ойлоп атканбыз. Украиндар деле мындай жеңебиз деп мурун 12-жылда жеңген да Швециянычы. Ошон үчүн мындай 50-50 деген ишеним бар болчу. Анан жеңгенден кийин албетте чоң сүйүнүч. Элдин баары таң аткыча уктабай жүрүштү го. Сиз өзүңүз кайдан көрдүңүз Украина менен Швециянын беттешин? Мен үйдө уулум экөөбүз көрдүк. Кандай болду кошто колоңдун реакциясы? Жана гол соккондо райондун баары жаңырып уктап жаткан балдар ойгонуп турду. Көчөдө элдин маанай кандай? Бири-бирин куттуктап жыргап атышса керек да. Ооба, баары эле футболду сүйлөшүп, кыз эркек айырмасы жок. Баары сүйүнүп, ошону сүйлөп, анан Доозбек деген футболчубуз бар турбайбы деп калышты. Элдер деле тааныч эмес да. Футбол күйөрмандары таанычы, бирок жалпы эл көп деле таанычы эмес да. Эми баары таанып калышты. Эгер Англияны өтсө, анда чоң ийгилик болот, анткени азыр Лондондон Римге өтүшөт да. Англия матчынан кийин анан көрөбүз го, бир аз үмүт бар андан деле. Мен негизи ойлоп аткам, ушу Германия болсо аны өтө албайт, Англия бир аз мүмкүнчүлүк бар, анткени Англия бир жакшы ойноп, бир жаман ойнойт да. Ага деле ишенип турабыз, балким Кудай колдосо балким өтүп кетебиз деп. Буга чейин болуп көрбөгөндөй бир сүйүнүп атса керек деп атам да. Ооба, 2012-де биякта чемпионат болбоду эле. Ошондо бир чоң майрам болгон. Азыр деле бирок баары мындай карап турсак, баары баягы Англия матчын күтүп атышат да. Эмнегеде бир ошондой бир күтүү бар да, үмүт бар чоң. Баягы болду жеңдик деген бир неме жок. Атмосфера азыр дагы мына Англия матчын көрөр, анан деп ушундай бир маанай бар да жалпы элде. Мына эми алдыда Англия менен беттешет экен да. Ооба. Зыртадан эле Керектен алды Англия менен беттешет. Эгер Англия менен беттеште утса, мындай кылам, тигиндей кылам деп өз ара мелдештер башталып калса керек да эл арасында. Албетте мен деле кой союп берем деп ошентип тамашалашып атпайлыбы. Кимдерге союп берген болсо эгер утса? Досторго футбол албетте. Укташпаптыр, ошо эртең менен келип алып баары майрамдашыптыр. Ковидти унутуп калышты го мындайда, Ковид унутуп, бизде толкун өтүп кеткен. Баягы апрель-майда толук локдаун болгон, анан азыр аябай минимумда. Аны унутушту чын эле. Азыр эми эң мындай элдин сүймөнчүгүнө ээ болгон футболчулар кимдер болуп атат Украинада? Албетте Зинченко, анан Ярмоленко ал лидер да, анан Шапаренко жакшы, анан албетте эң чоң алкышты дарбазачы Бушан топтоп атат. Элдин мындай көңүлүнө, футболуна толгон оюн ошол эң ошонуку да. Дарбазачы күчтүү болсо жарым команда да. BBC-нин суроолоруна Украинада жашап жаткан кыргызстандык Таалай Сары жооп берди. Футбол дүйнөсүнө байланышкан кызыктуу маалыматтардын бирин дагы айта кетели. Дүйнөдөгү эң мыкты футболисттердин бири эркин агент болуп калды. Бир нече айдан бери узартылышы мүмкүн экени айтылып жатканына карабастан, кечээ аргентиналык супер жылдызы Мессинин Барселона клубу менен келишими аяктады. Жаңы контракт боюнча сүйлөшүүлөр болору күтүлүүдө. Демек Месси кайрадан эле Барселонада калышы мүмкүн. Бирок азырынча ал бош. Испаниялык футбол талдоочу Гилем Балагуэ бул аптада Барселона июлдун башына чейин Месси менен 2 жылдык келишимге кол коюуга жетишүү максатында контракт боюнча сүйлөшүүлөрдү тездетүү деңгээлин жогорулатканын жазган. Анын маалыматы боюнча Месси менен контрактты жаңыртуу клубдун жаңы президенти Жоан Лапорта үчүн негизги максат. BBC Кыргыз кызматынын YouTube каналына кош келиңиз. Каналыбыздан күн сайын теле жаңылыктарыбызды, интернетте топ жарган видеолорду, документалдык сапар программабызды жана эксклюзивдүү маектерди көрө аласыз. Дүйнө BBC-нин дүрбүсүндө. Алдыда жүрүңүз, каналыбызга жазылыңыз. Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин бардык макала маалыматтарды BBC Кыргыз Chekit.com сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Ошондой эле иш күндөрү саат 22:00 коомдук 1 каналдан BBC-нин теле жаңылыктарын көрүүнү унутпаңыз.
Бүгүнкү уктурууну мен Абдыбек Казиев даярдап алып бардым. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта калыңыздар.